Жыйынды баштасак, биринчи эле бизде маалымат берүү үчүн бизде сыгат кыскача маалымат берип берсе, бүгүнкү маалымат булар кандай бүгүнкү күндөгү абал жана кандай иштер аткарылганы боюнча. Спасателей МЧС спасено 119 человеческих жизней. Из происшедших чрезвычайной ситуации и происшествий отмечаем. Это с 28 июля 2018 года в горах Алмало, село Джайлган, Айнамак, Покровка Маласского района произошло возгорание сухотравий, кустарников. 1 сентябрдан 2 сентябрга чейин абанын температурасы көтөрүлөт. Ал эми ошондой эле 10 сентябрга чейин 1 декадасын сентябрь айында карап чыктык. Көпчүлүк аймактарда бул жамгыр күтүлбөйт. 1 декада тоолордо, тоо этектерде гана кыска мөөнөттөгү жамгыр бул өтүшү күтүлөт дагы. Чөккөндөрдүн алдын алуу максатында бүгүнкү күндө Чүй облусунун аймагында 93 миң абонентке Северлектра менен биргеликте дүңгүр чөктөрү таратылып, арткы бетиндерде сууга чүйүүнүн коопсуздугу боюнча берилди. Ошондой эле республикалык маанидеги жолдордо 16 чоң баанер илинди. Андан бөлөк ар бир жанагы несанкционированный көлдөргө 360 сууга түшүүгө болбойт деген эскертмелер берилди. Иштегендер, мисалы, чүй айтайын иштеп атат. Мен иштеген деп айтышым. Элде эле айтып атат, бүгүн иштеп атат, мына ушинтип келип атат, эскертүүлөр болуп атат. Результат көрүнөт. Аз да болсо аракети бар.